Бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясына 20 жыл. Biz 20 жылдык мээнеттин жыйынтыгында эмнелерди кылдык? Biz бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы 20 жылда 16 мектеп, 37 медициналык пункт, 68ден ашуун мечит комплекстери, 57 үй курдук. 1488 жерге скважина, 70 000 метрден ашуун суу түтүктөрүн орноттук, 10 000ден ашуун балага жөлөк пул төлөп, атасыз 44 баланы окутуудабыз. 1800 балага 1700 сомдон ай сайын жөлөк пул берип турабыз. Андан сырткары 300 тонна азык түлүк, 78 000 тонна эт. Эми пандемияда болсо 490 тонна азык түлүк тараттык. Жаштар ассамблеясы Кыргызстанда 2000 жылдан баштап калктын аярлуу катмары менен жана жаштар үчүн зарыл болгондугу болгонун үстүндө кеңири иш алган. 20 жыл аралыгында көптөгөн социалдык мекемелерди куруп, мамлекетке грант катары өткөрүп берилди. Алардын эң маанилүүлөрү мектептер, медициналык клиникалар, билим берүү жана социалдык өнүктүрүү борборлору, балдар үйү, мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон жарандар үчүн борборлор, медреселер, жакылар үчүн үйлөр сыяктуу имараттарды куруп, алардын баарын кайтарымсыз грант катары тиешелүү өкмөттүк мекемелерге өткөрүп берилди. Мындан тышкары дагы көптөгөн гуманитардык жардамдар жыл сайын таратылып, калктын аярлуу катмарына азык түлүк, көмүр, жөлөк пул, дары-дармек сыяктуу жардамдар көрсөтүлүп турат. Алардын арасынан эң маанилүү ири долбоорлорду атай кетели. Мектептер. Кыргызстандын эң муктаж болгон аймактарында 16 мектеп курулду. Мектептер бир кабаттан туруп, ичи жана сырткы жасалуулары, компьютерлер, акылдуу тактай, класстык эмелектери, сырткы темир тосмолор менен кошо толук бүткөрүлүп ишке берилет. Ар бир салынган мектеп Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин карамагына өткөрүлөт. Ал жердеги окуу системасы жана кадр саясаты толугу менен мамлекеттин кароосуна тапшырылат. Алар медицина тармагында алыскы райондорго 37 медпункт, ФАП төрөтүүлөрү курулуп, тиешелүү мамлекеттик кызматтарга өткөрүлүп берилүүдө. Алардын кээ бирлери 2 кабаттан туруп, функционалдык кызматтары кеңейтилген. Ар бир имарат тиешелүү жабдыктары, эмелектери менен толук камсыздалып пайдаланууга тапшырылат. Айрымдарына стоматологиялык кресло, УЗИ аппараттары кошумча берилет. Алар төмөнкү тарептерде жайгашкан. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте 21 жолу кайрымдуулук медициналык кербендери республиканын аймагында эң биринчилерден болуп өткөрүлдү. Заманбап техника жана дасыктан доктурлары жок, алыскы аймактарга жогорку квалификациялуу доктурларды алып барып, зарыл болгон дары-дармек жана медициналык техникалар менен бирге калкты акысыз текшерүүдөн өткөрөт. Бул керебенди курамында терапевт, уролог, кардиолог, педиатр, лор, мамолог, врачтар менен бирге көзчүмө, УЗИ, лаборатория кызматтары акысыз көрсөтүлөт жана дары-дармектер акысыз таратылат. Мечиттерди куруу. Кыргыз Республикасынын аймагында ар бир районго борбордук архитектуралык кооз мечиттерди куруп, диний башкармалыктын көзөмөлүнө тапшырылып келүүдө. Акыркы жылдары 68ден ашуун комплекс имараттар курулуп, элге пайдаланууга берилди. Комплекстик имараттарга мечит, клиника, медресе, дааракана жана башка кошумча имараттар кирет. Турак жайлар. 2010 жылы болуп өткөн Ош коо алаңынан жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн атайын 21 үй бүлөгө жаңы турак жай курулуп берилди. Мындан сырткары Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнө 36 үй курулуп, колунда жок үй бүлөлөргө өткөрүлүп берилген. Таза суу долбоорлору. Жер астында 40 метрден 90 метрге чейинки тереңдиктен суулар чыгарылып, 1488 жерге скважина, насос жана 78 жерге миңдеген метр суу түтүктөрү өлкөбүздүн ар кайсы аймактарына орнотулган. Чүй облусундагы Арашан, Жал, Кут, Дача земледелие айылдарына, Москва районунун Ак Суу айыл өкмөтүндөгү бардык айылдарга, Кара Суу районундагы Ачы Талдык, Ноокат районундагы Насиридин Исанов айылына суу түтүктөрү орнотулду. Андан тышкары 17 жерге 90,
75 жана 63 диаметрдеги суу өткөрүү куралдары таратылды. Алар Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Тогуз булак айылында 2500 метр, Баткен облусунун Катанжай районунун Кызыл булак айылында 2200 метр, Ош облусунун Окот районунда 2300 метр, Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Сузак, Аксы райондорунда жана башка өлкөбүздүн алыскы муктаж аймактарында ишке ашырылды. Республикада көптөгөн оорулар, бала бакчалар, мектептер жана башка ушул сыяктуу социалдык коомдук мекемелер таза суу менен камсыздандырылды. Бул багытта дагы көптөгөн долбоорлор ишке ашырылып, карапайым калк үчүн өтө чоң пайдалуу жумуштар аткарылууда. Таза суу долбоорунун алкагында төмөнкү даректерге суу түтүктөрү орнотулган. Жетимдерге жардам. Ассамблея тарабынан жалпы жонунан 10 миңден ашуун атасынан ажыраган жетим балдар жөлөк пул алышты. 1800 жаңы төрөлгөн өмүр кайдан баштап 18 жашка чейинки өспүрүм балдарга ай сайын 1700 сомдон жөлөк пул берилип, ага кошумча жайкы жана кышкы кийимдери, мектепке колдонуучу окуу куралдары менен толук камсыздалат. Тагдырдын оор сыноосу менен атадан эрте ажыраган балдарга материалдык, медициналык жана билим жагынан кам көрүү уюмдун бир бутагы болуп эсептелет. Ар бир бала жөлөк пул аларда сөзсүз таттуу белектерди да алышат. Атадан эрте ажыраган балдарга жылмаюу тартуу болуп, биздин негизги милдеттерибизден. Сайыт Байыбинин демилгеси менен жыл сайын энекеменин дейишим, балдар биздин бактыбыз, кайрымдуулук атуулук парзыбыз аттуу кайрымдуулук көңүл ачуучу оюн зоо программалары уюштурулат. Атасыз калган балдарга жана аларды баккан энелерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында маданий иш-чаралардын коштоосунда атайын концерттик программалар өткөрүлөт. Бул программанын алкагында эң үлгүлүү апаларга, өзгөчө жардамга муктаж аялдарга мээримдүү эли номинациялары менен кошо баалуу белектер тапшырылат. 2008 жылы Элистан балалык борбору түптөлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Учурда болсо ата-энесинен ажыраган 44 өспүрүм жашап тарбияланат. Алар үчүн 3 маал ысык тамак, кийим-кечек мамлекетинде илим, билим жана таалим тарбия алуулары үчүн кеңири шарттар түзүлгөн. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам. Кыргыз Республикасынын социалдык камсыз кылуу агенттигинин берген тизмеси боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга миңдеген атайын арабалар, угуу аппараттары жана башка керектүү кийим-кечек, тамак-аш азыктары таркатылып келүүдө. Шопоков шаарчасына дагы аянтты 150 метр квадрат болгон атайын майыптар үйү курулуп берилди. Бул имаратта мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыбына келтирүү жана ар кандай ийгилдерди уюштуруу үчүн толук шарттар түзүлдү. Пандемия кесепеттерин жоюуга көмөктөшүү. Пандемиянын кесепеттерин жоюуда абдан чоң көлөмдө материалдык жардамдар берилди. Аларды катары менен атап өтсөк: 4 даана жасалма дем алдыруучу аппарат, 490 тонна азык-түлүктү 14 000 аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө тараттык. Карантин айынан жумушсуз калган жарандарга жардам көрсөтүү долбоору масштабдуу болуп, миңдеген үй бүлөлөргө жардам жеткирилди. Деги эле Ассамблея Кыргыз элинин башына түшкөн ар кандай оор сыноолордо, өзгөчө кырдаалдарда ар дайым биринчилерде болуп жардам колдонуп келет. Нура айылындагы жер титирөөдө 2010 жылдагы Ош чергесиндеги кырдаалда дагы көмөктөшүп, абалды турукташтырууга өзгөчө салым кошкон. Айрыкча кооголам учурда Дүйнөлүк Ислам Лигасынын белгилүү аалымдарынан түзүлгөн чоң делегациянын чакыруу менен бир туугандыкты бекемдөө жана тынчтыкты орнотуу иш-чараларын уюштурган. Акыркы жылы болуп өткөн чек арадагы окуялардан жапа чеккендерге азык-түлүк жана башка материалдык жардамдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары чек арада жайгашкан айылдарга мектеп, медициналык пункт, мечит жана окуу борборлору курулуп берилди. Атап кетсек, Ак Сай, Самаркандек, Улунду, Борбордук, Кара Топой, Орто Боз, Катран, Карабак айылдарына фактар медициналык пункттар курулду. Азык-түлүк таратуу. Жыл сайын калктын аярлуу катмарына азык-түлүк баштычылары таратылат. Деги эле тамак-аштан күнүмдүк турмуш тиричилик чыгашууларынан кыйналган үй бүлөлөргө азык-түлүк жаатында жардам көрсөтүү долбоору активдүү ишке ашырылууда. Жыл сайын 30 тоннадан 60 тоннага чейин көлөмдөгү азык-түлүктөр таратылып, муктаждарга берилет. Орточо эсеп менен ар бир баштыкчага 25 кг жогорку сапаттагы un, 10 кг макарон, 5 литр өсүмдүк майы, 5 кг кум шекер, 5 кг гүлүч, 2 кг таттуу, 1 литр томат пастасы жана 1 куту чай салынат.
Мына ушундай азыктар өлкөнүн ар кайсы булуң бурчтарына жеткирилип, чыныгы муктаж үй бүлөлөргө социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте чогуу таркатылат. Эт таратуу. Жыл сайын мусулмандардын ыйык майрам болгон Курман айттын урматына өлкөбүздүн 7 дубанда миңдеген кой жана жүздөгөн баш бодомал курмандыкка чалынып, эттер таратылып берилет. Бул долбоорду дагы студенттер, жакыр үй бүлөлөр, жалгыз бой энелер, жетим балдар жана башка ушуга окшогон муктаж жарандарга берилет. 20 жыл аралыгында Курман айт майрамына карата 78 тонна эт таратылды. Көмүр таратуу. Өлкөбүздүн чет жакасында жайгашкан жана географиялык катаал шартта жашаган конуштарга жыл сайын көмүр таратуу долбоорунда активдүү уланып жатат. Муктаж үй бүлөлөргө 3 тоннадан көмүр берилип, буга кошумча жылуу жууркан электр пештери да таратылат. Рамазан айында ооз аштыруу долбоору. Рамазан айында жыл сайын ифтарлыктар уюштурулуп, миңдеген орозо кармаган жарандарга кооптук жайларда, мечиттерде дасторкондор жайылып, тамак аш берилет. Жаштар ассамблеясы жаратылыш кырсыктарынан жапа чеккендерге, турмуштук оор сыноодон кыйналган үй бүлөлөргө тамак аш, акчалай дары-дармек, тиричилик буюмдарын актысыз берип, колдон келген жардамдарын көрсөтүүнү уланта берет. Албетте, бул мээлеттердин баары боордошторго кылынган кызмат катары тарых барактарында сакталып кала бермекчи. Ааламдашуу доорунда жашап, формализм жан дүйнө баалуулугунан дагы алдыга озуп чыккан бир мезгилде, кайрымдуулук менен алектенүү чынында алкышка азырлык бир иш. Биз Жаштар ассамблеясы мындан ары өлкөбүзгө кызмат кыла бермекчибиз. Кайрымдуулук биздин атуулук парызыбыз. Кызмай турганыңыздар үчүн чоң рахмат.